Söz Samый Hoca Miрлан мырзага берилет. Рахмат, урматтуу төрага. Саламатсыздарбы? Негизги ушул имараттардын берилип кетиши тууралуу кыскача айтып кеттиңиз, түшүнүктүү кылып. Эми алууга келген мезгилде бул өтө татаалдыктарды алып келип атабы же жеңил эле, оңой эле жол менен алып койсо болобу? Албетте татаалдыктарга душар болуп жатабыз. Мамлекеттик мекемелер болсо аны бошотуу жеңилирээк болуп жатат, салыштырмалуу. Ал эми менчиктештирип кеткендер боюнча соттошуу процедуралары жүрүп жатат. Экинчи жагдайда бардыр да, мүмкүн ошол мезгилдерде, ошол мамлекеттик мекемелердеги ишканалардын имараттары кароосуз калган үчүн жеке менчиктерге же арендага өтүп кеткен эмес беле? Кароосуз калып, ошону карай албай калган үчүн. Азыр кайра аларды алсак, кайра ошондой кароосуз абалга түшүп калбайбы? Туура айтасыз, азырына Нурбек Карыйыч да берилип кетти, ошол мезгилде оор мезгилдер да болгон. Аны каржылоо, кароо, сактоо, муктаждык. Эми азыр андай учурлардан өттүк деп ойлойм. Азыр кайтарган имаратка каржы министрлиги бюджетке ылайык каражат бөлүп кармап жатабыз. Муктаждыктар азыр бар. Мектепке дагы, бала бакчадагы дагы. Туура, муктаждыктар бар. Азыр эми мурдагыдай болуп чындап эле имаратты кайра калыбында сактап туруу жеңил эле болот болуш керек да. Туура. Кайра куруудан көрө. Мына азыр эле атап кеттиңиз, саламаттыкты сактоо министрлигине тиешелүү, маданиятка тиешелүү бир топ имараттар бар экен. Мисалы, маданиятка тиешелүү кайсыл жерлердеги имараттар алынып атат жана курулган кайсыл имараттар бар? Маданият министринин орун басары бул жерде Айнур Алмазбековна, мен жалпында токтоло кетсем 55 объект экен, анын ичинен аукцион аркылуу 6, сынак методу менен 9, түз саты 33, мына ушундай методдор менен кеткен экен. Маалыматыңыз болсо берип койсоңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, саламатсызбы Мирлан мырза. Маданият министринин орун басары Аскарова Айнур Алмазбековна. Азыр Мирлан Исакбекович маалымат берди. Мамлекеттик мүлк фондусунун маалыматына таянып айтсам, 55 маданий очоктор бул менчиктештирилип кеткен. Бул 91-жылдан баштап азыркыга чейин алардын 9 боюнча соттук териштирүүлөр ушу кезге чейин жүрүп келатат. Сиз айткандай абдан татаал, көбү түзмө-түз берилип кеткен кафелерге, кээ бирөөнүн ордуна көп кабаттуу үйлөр, соода түйүндөрү салынып кетти. Маданият очокторунан ошол 9 соттук териштирүүлөрдүн ичинен 3-өсүн кайтарып алуу иштери мындай толук кандуу жүрдү десем болот. Атап айтсам, бул Канттагы Мир ачык театры, Ноокаттагы театр, анан Сулайман тоого караштуу ошонун тегерегин билесиздер, ал Борбордо жайгашкан. Ошто 134 гектар жердин 70 гектар, чарчы гектар жери азыр толук ошол Сулайман тоонун маданий мурастарына алынды. Рахмат, Айнур айым. Сизди куттуктайбыз. Рахмат. Жаңы келдиңиз, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Мен так бир-эки нерсени айтайынчы. Мына азыр ошол жанагы опера жана балет театры бар, Малдыбаев атындагы. Ошонун декорация жасаган атайын жери бар да. Ошол жерди бул убакка чейин да сурадык эле. Кимдир бирөөлөр көп кабаттуу үйгө деп берилип кетиптир деп аткан. Чын бекен же чын эмеспи ушул жер? Жарымы тозуп койду деген дагы маалыматтар бар. Билесизби? Бул опера балет театры боюнча азыр териштирүү жүрүп атат. Комиссия түзүлгөн. Эгер менин жаңы дайындалганыма байланыштуу өткөндө эле комиссиянын отуруму болду. Сизге эмки келгенимде же болбосо кат түрүндө так маалыматтарды бергенге уруксат этсеңиз. Хорошо, кат түрүндө маалымат берип коесуздар, мен ушуну айтып элетем. Экинчи, Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын артында бир жумурткадай имарат пайда болгон да. Аны эл оозунда айтылып жүрөт. Китепкана болот экен, жаркыраган китепкана деген. Ушул китепкана болуп калса жакшы болмок чындап эле. Же бул менчикпи? Ошол жер маданияттын жанагы баалуулуктарына киреби же кирбейби?
Токтогул боюнча да маданияттын баалуулуктарына кирет, ошондой биздин маданий Филармониянын артындагы зданияны айтып атам. ооба, туура айтасыз. Баалуулуктарга Биз кирет. ошону өзүбүздүн ошол райондук маданият бөлүмүнө алуу боюнча иштер азыр жүрүп жатат. Жок, түшүнбөй калган жоксузбу? Токтогул району боюнча эмес. Филармония, Токтогул Биздин филармониябы. Биздин филармониянын артындагы имаратты айтып атам. Ошол маданияттын баалуулуктары бар жерби же жер эмеспи? Болсо ошол китепкана болот деген чынбы же чын эмеспи? Үчүнчү нерсе, ошол имаратты ким салган жана ким иштетип баштады? Ал боюнча мен сизге кат түрүндө да баарын тактап туруп анан так маалымат бербейинби? Жарайт, макул. Рахмат. Рахмат. Рахмат.